Бир жолу математика сабагында мугалим өзүнүн окуучуларына класстагылардын тизмесин жазып, анан ар бир окуучудагы жакшы көргөн сапатыңарды фамилиясынын жанына жазып койгула деген тапшырма берет. Сабактын аягында тизмелерди чогултуп алат. Бул жума күн болгон эле. Эс алуу күндөрүндө мугалим тизмелердин баарын тактап чыгып, ар бир окуучуга өзү жөнүндө жакшы сапаттары жазылган кагазды берет. Окуучулар баары таң калуу менен өз барактарын окуп отурушкан. Ушунун баары чын эле мен жөнүндөбү? Мени мынчалык жакшы көрүшөрүн билген эмесмин, деп шыбыраган үндөр андан-мындан чыгып жатты. Ал жыйынтыктарды класстан чогуу талкуулашкан жок. Бирок мугалим чын эле максатына жеткенин, окуучуларда кандайдыр бир өздөрүнө болгон ишеним пайда болгонун түшүндү. Бир нече жылдан кийин ошол окуучулардын бири кырсыктан каза болот. Ал менен коштошуу үчүн достору, классташтары, мугалимдери келишет. Каза болгон баланын атасы баягы мугалимге келип, "Сизге бир нерсени айтып коюшум керек", деп чөнтөгүнөн 4 бүктөлгөн жерлери айрылайын деп калган кагазды алып чыгат. Ал кагаз көп окулганы, дайыма жанында жүргөн кагаз экени көрүнүп турган. Бул кагазды баламдын кийимдеринин арасынан таптык. Аны дайыма жанында алып жүргөн го. Таанышпы бул кагаз, деп сурап, мугалимге кагазды сунат. Ал кагаз окуучунун жакшы сапаттары жазылган тизме эле. "Сизге чоң рахмат. Балабыз үчүн бул баалуу кагаз болчу", деп апасы айтат. Андан ары болгон окуя таң калыштуу эле. Келген классташтар биринин артынан бири ошондой эле кагаздарын алып чыгып башташты. Көрсө, ошол өздөрүнүн жакшы сапаттары жазылган тизмени жанына алып жүрүшкөн экен. Кимдир бирөөсү жада калса үй бүлөлүк фото альбомдо сактап коюптур. Окуучулардын бирөөсү "Баарыбыз бул кагазды сактап жүрөбүз. Муну ыргытканга болбойт го", деп айтат. Жакшы сапаттары, колунан келген иштери жөнүндө адамга көп айтуу чын эле пайдалуу экен. Ал адамды шыктандырат. Ушундай окуялардан канчалаган таланттар, окумуштуулар пайда болот экен. Ар бирибиздин жаныбызда жакшы сөздөргө, мактоого татыктуу адамдар бар. Адамдардын жаман жактарын эмес, мактоого арзырлык жактарын көрө алсак экен.